Assalamu alaikum hurmatli Tezqavar kanalının görüşçülері, Turaqçay kanalımızın görüşçülері salamatсыздарбы? Жаллабадтагы ынтымак жаңы конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жаллабад шаарынан ынтымак айлампасынан жогору мына ушул Борбордук көчө менен чыгып келе бересиздер. Жолдун оң жагында Ак Тилек номер 1 деген маркет бар. Муну сиздер жакшы билесиздер. Ушул маркеттин алдынан эле сол тарапка бурулуп, Полот ата чайханасы бар, легендарный чайхана. Ошол жакка бурулуп киресиздер, бирок экинчи көчө. Полот атага жетпей эле экинчи көчөгө бурулуп киресиздер. Кирип жогораак чыгып барсаңыздар, Лего кирпич менен курулган үй бар. Анда кирип көрөбүз. Туугандар, сатыла турган үйдүн көчөсүнө кирип келип калдык. Азыркы трассадан түз кирип эле оңго бурулган экинчи көчөгө киресиздер. Бул көчөнүн аты Таштан Урайымов көчөсү экен. Көчөгө трансформатордун жанынан бери бурулуп киргенден кийин 100 метр басып келсеңиздер, сатыла турган үй жаңы курулган оң тарапта турат. Мына ушул 2 кабаттуу курулган үй сатууга коюлуп атат туугандар. Андыктан ушул үй жаккан болсо, жалпы жер аянты 6 сотук экен, кызыл китеп документтери баары так экен. Ушул үйдү сатып алып, анан калган ички отделка ремонт иштерин бүтүрүп келип жашай берсеңиздер болот. Үйдү аябай жакшы куруптур. Зыңкыйтып, капитальный курулуш кылыптыр туугандар. Үйдүн чатыры күрөң түстөгү металл черепица менен жабылыптыр. Суу түтүктөрү жана өстүрмөлөрү дагы кагылыптыр. Үй күнгөй бет курулган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бышык кирпичтен курулуптур. Ал эми ортосун жылуулап, сырткы фасадына дагы бир кабат ушу фасадный кирпич менен үйдү куруп чыккан экен. Үй аябай кооз чыгыптыр. Фасад сиздер үчүн дап даяр. Фундамент жерден 1,20 көтөрүлүп турат. Үйдүн аркасынан 1,5 метр аралык таштаптыр. Аркасына дуал урганга фундаментин дагы куюп коюптур. Чек арасы ушул фундаменттин чекесинен баштап, бул дуалдын кырына чейин келип такалат экен. Бул жерге дарбаза кое турган орундугу, алдына навес курасыздар, брусчатка басасыздар, унаа кое турган жай болот. Ал эми төргө бүт кошумча курулуштарды кура берсеңиздер болот. Бул Таштан Урайымов көчөсү, ынтымак айылындагы жаңы конуш. Көчөгө электр линиясы, интернет линиясы, анан таза суу линиясы тартылып келинген экен. Таза сууну ушул жерден огородко чейин тартып киргизип коюптур. Ошо трубасынын учун таап туруп, анан нары бери тартып кетсеңиздер болот экен. Анда баштай берели, келиңиздер. Бул өзү Таштан Урайымов көчөсү, экинчи көчө, ошо Полот ата чайханасына жетпей оң тарапка бурулат. Трансформатордон. Анда баштадык. Келиңиздер. Жер аянты 6 сотук экен. Узундугу 34 метр, туурасы 18 метр экен. Узундугу ушу 34 с чем-то экен туугандар. Кызыл китеп боюнча. Үйдүн узундугу болсо 9 метр, узундугу 11 метр. Бул жагы мына ушул кырдан баштап наркы кырына чейин 11 метр, ал эми туурасы болсо 8,5 метр экен. 9 метрге жакын. 9 метр деп эсептесек деле болот экен. 9га 11 деп эсептеп кое берели туугандар. Үйдүн мына сырткы кирпичи, фасадный кирпич аябай сонун чыгыптыр. Бул өзү аябай бышык кирпич болот да. Эки кирпичтин ортосун болсо, мына көрүп турасыздар, пенопласт менен жылуулап, анан дуал урган экен. Үй биротоло жылууланып, анан сырткы фасады ошо фасадный кирпич менен жасалыптыр. Бул жер эми тепкич жасалат, үстү казирок болот, прихожка болот. Сырты. Үстү болсо мына монолиттин балкончо кылып бери чыгарыптыр, үстүнө балкон жасалат. Анда жүрүңүздөр, бир катар сиздерге үйдүн проектисин, планировкасын тааныштырып чыгайын. Бул жерге чоң брон эшик коюлса, чоң эшикти ачып киргенде эле мына жер чакан бир 2,5 квадрат чыгат экен. Прихожка болот, бут чечмеси. Бул жерде болсо экинчи эшик болот туугандар. Экинчи эшикти ачып, ичкери киргенде бул коридор. Коридордун туурасы 2,5 метр экен, узундугу 6 метр чыгат экен. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштырабыз азыр. Мына сол жактагы чоң эшиктен кире турган болсок, бул көчө жакта жайгашкан. Туурасы 3,5 метр чыгат экен. Ал эми узундугу болсо 8 метр чыгат экен туугандар. 3 терезелүү бул чоң зал, конок бөлмөсү, мейманкана. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу заводская плита прикрытия болуптур. Сейсмопояс, колонналары, перемичкалары да бүт армированный куюлган экен, курулган экен.
Фундаменттин ичине мына шагал таштап толтуруп коюптур. Муну эми жакшылап стяжка куюп үстүнө бүтүрүп алсаңыздар болот. Биринчи бөлмөнү тааныштырдык. Эми экинчи бөлмөгө өтөбүз. Экинчи бөлмө сырттан киргенде оң жакта жайгашкан. Бул ашкана. Төрү эркер формасында чыгарылгандыктан 3 терезе коюлган. Туурасы 3,5 метр туугандар. Ал эми даже 3,80 чыгып калат экен. 3,70 десек деле болот экен туурасы. Узундугу болсо 5,5 метр чыгат экен. Бул ашкана. Тамак ичүүчү бөлмө. Ички аянты аябай кенен болгон. Төрүндө эшик турат. Бул эшиктен бул жакка чыга турган болсок, бул жакка санузел куруптур туугандар. Мына санузел боло турган жайы. Бул жагына ушу даараткана, жуунуучу жай, унитаз, раковиналарды, душевой кабиналарды орнотуп алса, мына жерге бир котельный куруп койсо деле болот экен. Же болбосо котельныйды сыртка курганга бияка деле орундук таштап коюптур мына. Көрдүңүздөр? Эгер бул жакка узунунан курулуш кылып, төргө чейин очоккана, көмүркана, баня, тапчан жана башкаларды кура турган болсо, анда ушул эле жерден кухня аркылуу бул жак менен арткы эшик менен кирип чыга берсе, аябай ыңгайлуу болот экен туугандар. Демек бул жакты даараткана, жуунуучу бөлмө кылып, анан котельныйды сыртка чыгарып койсо деле болот. Же мына жерге котельный, бул жакка санузел, жуунуучу бөлмө, бул жагы даараткана кылса деле болот экен. Аябай жакшы куруптур. Проект жакшы экен өзү. Эки бөлмөнү көрсөттүк. Эми бул жакта үчүнчү бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жакта биринчи кабатта санузел кылган, спальный кылган. Ушу узун туурасы 3,5 3,5. Аянты аябай жакшы туугандар. Мынандай фасадный кирпич ашып калган экен. Ушундай кирпич менен сырткы катарын курган экен да дубалына. Бул биринчи кабаттагы спальный. Коноктор келгенде ушул жакка киргизип койсо болот. Улгайган ата-энелерди экинчи кабатка чыгарбай ушул жакка киргизип койсо болот. Аябай жакшы болот. Эми мына тепкич боло турган жайга келдик. Бул жерден тепкич көтөрүлүп чыгат. Бетондон кооздоп тепкич куйдуруп койсоңуздар. Терезеси да аябай чоң, бийик терезе курулат экен. Күн чыгыш тарабында турат экен. Эртең менен күндүн нуру ушул жактан кирип турат. Анда шаты коюп коюптур. Экинчи кабатка чыгып, экинчи кабаттагы бөлмөлөрүн тааныштыралы. Алыстабай туруңуздар. Экинчи кабатка мына чыгып келип калдык туугандар. Шаты коюп коюптур атай. Бул үйдүн ээси өзү Россияда жашап, ошол жакта иштейт экен. Сиздер ошо Россияда эле жолугуп ээси менен, ошол жакта эле соодалашып, ошол жактан эле эсептешип алсаңыздар болот. Бул жакта ата-энеси бар экен. Ата-энеси кызыл китеби ошо ата-энесинин атында экен. Ал жактан эсептешип койсоңуздар, бул жактан ушу жакындарыңыздарды жөнөтсөңүздөр өткөрүп алышат. Оформление кылып. Мына чыкканда эле бул коридор, биринчи кабаттын коридорунун туурасындагыдай эле. Төрүндө балкону бар. Бул жерден полдон потолокко чейин баягы стеклянный кылып, же болбосо пластик менен, алюминий каражаттары менен тосмо жасап, эшиктерин жасап аласыздар. Экинчи кабатында 4 спальный бар. Мына тепкичтен чыкканда сол тараптагы биринчи бөлмө, астындагы спальныйдын үстү 3,5 3,5 болот. Бир терезелүү. Мына жыгаштарында аябай жакшы жыгаштарды коюп, ылай баскан экен үстүнө. Бул ошо экинчи кабаттагы спальный, биринчи спальный. Ал эми бул жакта болсо астындагы кухнянын үстү узун туурасы 3,5 5,5. 3,5 5 десек деле болот. 3 терезелүү ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, ички аянты аябай кенен. Ал эми тепкичтен чыкканда оң жакта астындагы залдын үстү экиге бөлүнгөн. Булардагы 3,5 3,5 2 детский спальный туугандар. Мына бул бөлмөдө 2 терезеси бар. Көрүп турасыздар, 3,5 3,5 1 спальный бөлмө, детский. Бул жакта болсо 1 терезеси бар, 3,5 3,5 дагы бир детский бөлмө. Кыздар бөлмөсү же балдар бөлмөсү. Аябай жакшы бөлмөлөр. Эми сыртка чыгабыз туугандар. Мына ушул эле жерден жыгаштарын, ылай басылганын бүт көрүп койсоңуздар болот. Мына бул жерден чердака чыга турган орундугун жасап коюптур. Биз балконго чыгып сырткы панораманы дагы көрсөтүп кое беребиз. Мына бул жерге болсо навес курастар буюрса, астында унаа турат. Мына бул жерге дарбаза коюлат. Бул жагы мына кенен. Анда жүрүңүздөр. Мен мына жактан терезеден сыртка баш багып эле бул жагындагы жер аянтын сиздерге үстүнөн көрсөтүп коеюн. Мына караңыздар.
жер аянты аябай кенен. Бул болсо жанагы кошумча уланып курулган курулуш туугандар. Көрүп турасыздар. Bunun asты котельный санузел болот. Мына жакка бактарак курсаңыздар, бактарак өстүрсөңүздөр болот. Жашыл аянтча курсаңыздар болот, же болбосо ушу сарай курсаңыздар болот жана башка дегендей. Дуалдан нар жагы, наркы көчөдөн киргендей кошуналардын үйлөрү, Айбек устаканасы, нарагында маркеттер бүт катар-катар жайгашкан туугандар. Унаалар өтүп турат экен. Эми бул трассадан кийинки биринчи көчө, андан кийинки экинчи көчөдө жайгашкан. Азыр сыртка чыгабыз. Сыртка чыгып, үйдүн нар жагынан көрүнүшүн дагы сиздерге жакшылап көрсөтүп коеюн. Алыстабай туруңуздар, мен видеону үзбөй эле ылдыйга түшө берейин. Чындыгында үйдү жакшы проект менен бышык кылып, бышык кирпич менен фасадын да биротоло жасап, ортосунан жылуулап ушундай жакшы кылып куруптур да. Эми колдон чыгарбаңыздар туугандар. Үйдүн баасын ушул турушунда $78.000 сатууга койду. Бир аз кеми бар экен, бир аз түшүп берет экен, бирок шашылыш сатууга коюп атат. Мына биз жеринин төрүнө келип калдык азыр. Жердин төрүнө келип калдык. Ушул жерди бактарак, мына төрдөн бери каратып, да кошумча курулуш, сарай-парай майда чүйдө курсаңыздар болот. Мына жерде бир жарым машина ташы да бар экен. Үйдүн артында 1,5 метр аралык бар. Үйдүн мына бул жагынан көрүнүшү. Эгер жаккан болсо тез арада сүйлөшүп келишиңиздер, колдон чыгарбаңыздар туугандар. Шаарга да аябай жакын. Негизи шаар чоңоюп, бул жерлер да бүт шаар статусуна документальный кошулат деген жакшы бир пикирлер айтылып жүрөт. Ошол ишке ашып кетсе, анда бул жер толук шаарга карап калат. Мэриянын көзөмөлүндө болот иншалла. Анда жыйынтыктайбыз. Документи бар экен, кызыл китеби. Үйдүн ээси өзү Россияда экен. Москвада, ошол жакта эле көрүшүп, сүйлөшүп, келишип алсаңыздар, эсептешип алсаңыздар болот экен. Мына жерде мына шыбак кылганга бир КАМАЗ топурагы да бар экен. Топурак дейм да, кум бар экен. Бул кумду да иштетсеңиздер болот экен, элеп туруп. Электр линиясы, интернет линиясы, таза суу линиясы бардыгы тартылып келинген экен. Анда жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Үй сиздерге насип кылсын. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Үй кандай болсо ошондой, болгондой, эч нерсесин ашыкча мактабай, ашыкча сөз кошпой туугандар, колдон келишинче тартып көрсөттүк. Эми биздин милдет ушул туугандар. Тартуу, болгондой айтып, сиздерге маалыматты жеткирүү. Кызматыңыздарда боло беребиз. Үй сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.